Үйдөгүлөргө, аялга кандай мамиле, ата-энеге кандай мамиле, бала чакага кандай мамиле? Айланган жакшы көрөм да, мындай айланып эле ар жак бул жак карай берем да. А бирок ушул жерге Бирок аябай доступный экен, карапайым адамдарга дагы аябай уникалдуу нерсе экен. Бул жерде аябай жакшы таасирлерди алдык. Мен айтар элем ушу ар бир кыргызга. Assalamu alaikum урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мына күнгө карата 2023 жыл 14 декабрь. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта ар ай сайын ар айдын 15-inde бир айлык имамдардын жана даватчылардын илим деңгээлин жогорулатуу курстары уюштурулган. Мына ошондой курстардын бүгүн дагы бири бүтүп, азыр аталар, агалар өздөрүнүн үйлөрүнө таркап жаткан учуру. Биз барып ушул бир ай ичинде кандай пайдаларды алды, эмнелерди үйрөндүк, ошол туурасында кыскача маектешебиз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат, алхамдулилlah. Бир ай бул жакта бир аз убакыт болсо дагы талим тарбия алдыңыздар, илим алдыңыздар. Эми кандай пайдалар болду, эмнелерди үйрөндүңүз? Аябай сонун пайда болду. Биз Куранды окуп калуу ниетинде келгенбиз. Алхамдулилlah Куранга түшүп калдык. Анан бул жерде бизге устаздардын билим берүүсү аябай күчтүү деңгээлде болду. Илим алуу инсандын даражасын ушунчалык көтөрөт экен, устаздардын даражасын байкадык да. Устаздар ошончолук даражада турса дагы бизге төмөн түшкөн абалда сабак берип, биздин деңгээлибизди, биздин маанайыбызды көтөргөн абалда сабак берди. Ошончолук улуу устаздарчы. Устаздарга чоң ыраазычылык айтабыз. Алла ыраазы болсун. Аябай устаздардан терең ыраазычылык. Анан бир куплеттерим бар эле да. Алхамдулилlah, кандай сонун жайдамын. Жаман эмес жакшылыгын байкадым. Пайгамбардын сүннөт жолун үйрөткөн устаздарга рахматым айтам. Алла разы болсун байке. Анан сизге бияк өзгөчө түрдө дагы эмнеси менен таасир этти? Бул жердин кооздугу, көркөмдүгү. Көп жерлерге барганбыз, бирок мындай шарттарда эмес да. Бирок алар деле Алланын үйү, алар деле инсан үчүн, мусулман үчүн кооз, бирок бул жердин кооздугу өзгөчө да. Биз аякта ар жерде көргөзүп атканда адамдар айтып атат, бейишке кирип баратабыз депчи. Ушунчалык суктануу менен ушундай биз сонун жерлер экен. Үйдөгүлөр эми сизди күтүп атса керек аябай. Аябай. Үйдөгүлөргө, аялга кандай мамиле, ата-энеге кандай мамиле, бала чакага кандай мамиле, баланы кандай тарбиялаш керек, ошонун баарын үйрөттү. Ошонун баарын эми аткарабыз берсе иншалла. Бир ай окудуңуздар бул жакта? Бир ай окудук, ооба. Каяктан келдиңиз өзүңүз? Мен алысты Чоң Алай районунан келгенмин. Силердин бала сагынатындагы агартуу борборуңардын Изамаздын медресесинин атагын угуп, аты арытып Чоң Алайдан келдим, билим алып кетейин деп. Окуп жатабыз, Аллага шүгүр. Мен айтар элем ушу ар бир кыргызга, мусулманга келип ушул жерден илим алып кетүүсүн. Аллага шүгүр, шартыңар жакшы экен. Мен мынтип ойлогон эмесмин өзүм. Келдим, 67-ге чыкты жашым. Ушул жашымда илим издеп келдим эле, Аллага шүгүр. Мен азыр араб тилинин алфавитин жаттап, тамгала окуп калдым. Кыйналган жоксузбу? Кыйналган жокмун. Устаздарга рахмат. Нурулла кары, Усман устаз бизге сабак бергендер. Ушул медресенин жетекчиси Абдырайым устазга дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эми ушул жерде окуган биздин студенттерге мындайча айтканда, жалпы чың ден соолук каалаймын, өмүрлөрү узун болсун. Ушул жерден чыккан илимий аалымдар биздин Кыргызстанга динди жайылта берсин. Чоң рахмат балдарым. Анан сизге ушул бир ай эмнеси менен өзгөчө түрдө таасир берди? Өзгөчөлүгү бул жердин тартиби. Анан билим деңгээли. Мен бул жерде мынчалык окууду Кыргызстанда көрө элек окуган эмес элем да. Бардык тармактан окутат экен. Мына биздин жаш балдарды кесипке даярдайт экен. Каалаган кесибиге, чарбага, жерге, кандай эле нерсе болсо дагы. Анан биз ошон картайган адамдарды бардыгыбыз эле ушул баягы намаздын шыктады. Анан динди дагы кеңири жеткирди бизге. Тажвид боюнча Усман устаз сабак берди. Биз мурдагы кыргыз алфавити менен жаттап калган сүрөлөрүбүздү бардыгын тажвид менен окушту үйрөндүк да кыскасычы. Сондой менин ыраазычылыгым ушул медресенин окуучулары. Анан агайыбыз дагы күчтүү жардам берди бизге. Ушулардын негизинде Аллага шүгүр биз жакшы эле окуп
Өзүбүзгө жараша билим алдык да эми. Чоңалайга кандай ниеттер менен кетип Эми атасыз? чоңалайга мен кетип атам ниетим менен мен тууган уругум, эли журтум. Бир эле чоңалай эмес, кыргыз эли ушул жерден келип билим алып, Алланын ыраазылыгы үчүн келип көрүп кетиш керек экен да. Айтарым ушул эми. Бардыгы каалайм. Ишиңизге келейик. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Альхамдулилля, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Ушул жакта бир канча убакыт болсо да бир аз илим алдыңыздар. Ооба. Каяктан келдиңиз? Биз ошо Сокулуктан келдик, Сокулукта жашайбыз да, байкебиздин үйдө турабыз. Анан кандай пайдаларды алдыңыз ушу бир ай ичинде? Эмнелерди үйрөндүңүз? Бул жактан пайда өтө сонун болду, пайдалар. Бир айдын ичинде ошол жашоого керектүү ар бир адам билиш керек болгон фарздарды үйрөндүк. Ар бир адам дин менен жашайм деген адам үчүн ким дин менен жашайм десе, ушул жерге келип дин менен жашашты үйрөнүш керек экен да. Ошо бардыгы ар бир адам билиш керек болгон нерселерди үйрөндүк да. Андан бул жерде ушул талабалар менен 3 күнгө чыгып келдик. Талабалар менен 3 күнгө чыгып, алар менен аралашып, алардан ушундай нерсени үйрөндүк. Алар эле мисалы үчүн кызматтары менен кандай кызмат кылыш керек ошону көрсөтүп койду да бизгечи. Анан фикирман болуш керек деп биз даватта жүргөндө айтчу элек. Ошо алар фикирман болуш кандай болушуну бизге мындай эле амалда көрсөтүп койду да. Фикирман болушту, анан кийин түндө туруп дуа кылышты, кандай кылышты, ошону дагы үйрөтүп койду. Мындай биз көрдүк да ошол нерселердичи. Мурда көп угат элек, бир азыр ошо 3 күнгө чыгып көрүп келдик да. Анан бул жакта дагы ошол бир ай болдук. Ошо талабаларды көрүп калып аттык. Талабалар кантип илим алып аткандарын көрүп, кантип илим алыш керек экенин, кандай илим талап кылыш керек экенин көрдүк да. Мындай адеп ахлак, анан кийин мындай жүрүм турумдары менен эле булар мындай эле дават кылып коюшат экен да балдарчы. Анан ошолорду үйрөндүк, анан ошо илимди канчалык деңгээлде талап кылыш керек экенин үйрөндүк да. Өз негизи мен бир жерлерге барсам мындай айланган жакшы көрөм да, мындай айланып эле ар жак бул жак карай берем да. Бир ай жүрүп ошол жерге барбаппын да. Мында караганда башкача көрүндү, анан ойлондум, бир айын текке кетпепти дедим да. Бир айын текке кетпепти, мен ушул жерге келип ушул жактарды мында караганга убагым болбоптур дедим да. Ушул медреседеги жүргөн балдарды көрүп үйрөндүк да ошондагычы. Ошолор эч кандай убакытты текке кетирбейт экен да. Ушундай немелер болду. Эми уккандан көргөн дейт, биякта эмнеси жакшы, өзгөчө айырмаланып ошо башка жерлерге деле баргам. Аякта угуп, илим алып, жөн эле угуп коесуң, окуп коесуң да. Бияктын айырмачылыгы ушу көзүң менен да көрүп бересиң да, өзүң да кыласың. Ошол дагы практикага кирет экен да. Ошого анан илим өтө түшүнүп бите албайт экенбиз, анан бирок аябай доступный экен, карапайым адамдарга дагы аябай уникалдуу нерсе экен, жеңил кирген нерсе экен да. Көп эле ойлойт да, илим алыш үчүн ученый болуш керек, бир чоң бир эме болуш керек. Жок, андай эмес да. Карылар деле келип атат, жаш балдар деле келип атат. Бардыгына доступный, бардыгы үйрөнүп, көрүп кетип атышат да. Бардыгы эмне, жүрөктөрү тыншып, бардыгыбыз тең түшүнүп кетип атабыз. Эми иншалла Алла кааласа жашообузга киргизе турган болсок, анда кандай чоң жетишкен утушкан болобуз да. Ошондуктан адамдарга дагы каалайт элем, бардыгыңар келгиле, миң уккандан бир көргөн дейт, жашообузга алып кирели. Эми бир ай Аллага шүгүр аябай жакшы өттү. Мен өзү ушул бир айлык курсту угуп, ошол жерден мындай Куранга түшүрөт экен деп угуп, ошол максатым Куранга түшүү болчу да, тамга тааныйм деп келген болчумун. Эми Курандан сырткары дагы өтө чоң пайдаларды алдык да. Бир ай ушул устаздар сабактарды берип атты. Намаз, акыйда, дин тууралуу өтө чоң, өтө мындай маанилүү, жакшы сабактарды берди. Бул жерде ушул талаба деп коебуз, окуучу балдар, медреседеги балдар. Куран боюнча ушу ар бирибизге өзүнчө бирден бала бөлүп берип, ошол ар бирибизди карап, бир ай бою ушу Куранга туура окууну, тажвидти туура чыгарууну ушуну үйрөтүштү да. Ошо Аллага шүгүр, Куранга түшүп, эми мындай шар окубасак дагы тамгалап муунда окуп калдык, Аллага шүгүр. Ошол андан сырткары дагы бул жердеги адеп ахлак, устаздардын болгон мамилеси, окуучулардын мамилеси мындай аябай жакшы, бири-бирине болгон, бизге болгон, деги эле мындай дүйнөгө болгон көз караштары башкача да. Бул жерде аябай жакшы таасирлерди алдык. Иншалла жакшы болду. Эми үйгө кандай ниеттер менен, кандай өзүңүзгө тапшырмаларды алып кайтып атасыз? Эми үйгө чоң ниеттерди алдык. Бул жерде ушул бир эле окуу эмес, мындай
кантип дин менен жашашты дагы мындай өздөштүрдүк да, билдик да. Милдеттерди, азайымдарды алдык. Үйдө жүргөндө зикир тартчубуз да. Мындай күнүмдүк эле зикирлер тартып койчубуз да. Бул жерде ар жумада зикирди, анан өзүнүн кичпейилдик сыфат, боорукерлик сыфат деген ушундай жума сайын тапшырмаларды берип атты. Ушуларды үйгө барганда дагы ушуларды да колдонобуз да, иншалла. Чоң рахмат байке, анда ишиңизге ийгилик, жакшы туруңуздар. Рахмат, ушул жерде устаздарга дагы рахмат. Жакшы сабактарды берип, кичпейил болуп, ушундай кичпейилдүүлүктү, кулк мүнөздү сабак дагы берип, анан өзүнүн жүрүм туруму менен да бизге көргөзүп үйрөтүп беришти. Рахмат, ушу медресенин ишине ийгилик. Дүйнөгө таанымал, дүйнөгө дин тараткан медресе болсун, мечит болсун. Рахмат сиздерге дагы. Сиз дагы жакшы туруңуз. Мынакей биздин ушинтип кыскача маектешүүлөрүбүз да соңуна келип чыкты. Өзүңүздөр көрүп күбө болдуңуздар. Атайын Алайдан келген, те алыстан келип, ушул илим алайын деп, данышман сөз бар го. Ыйманы бар билимсиз, канаты сынган шуңкардай, билими бар ыймансыз, туягы сынган тулпардай демекчи. Ыймандагы, илим дагы адам баласына эң керектүү нерселерден. Эми бул жактан байкелерибиз кандай пайдаларды алды, өзүңүздөр көрүп, угуп күбө болдуңуздар. Андыктан эң акырында биз дагы сиздерди ушундай бир илим алып, дагы да илимибизди өстүргөнгө чакырабыз. Чоң рахмат, сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга катталып, коңгуроонун басканды унутпаңыздар.